Мекендештер, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Кыргыз биримдеги Тулпар Кайрымдуулук фонд анан Чубак Ажы атындагы окуу борбор бар. Ортодо ушундай 17-июнь күнү ошол Манас ат майданында ошол айт майрамын уюштуруп бермекчи. Ошол жака өтсөңүздөр болот. Тамак аштар, наркы эркилер берилет. Кыргыздын унутулуп бараткан оюндары ошол жерде болот демекчи. Бүгүн азыр биз Подмосковьяда ушундай чакан бойнага келип калдык. Кимде ким ошол кой соёт элем, уй соёт элем, каяка кошулушу билбеген жанагы суроолор көп болсо, мына ушул видеону толук көрүңүздөр. Мен бул жака агайдан алып келгенбиз. Агай ушул жерин кыскача кайрылуу кылып берсин. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Курбан айт боюнча кичине түшүнүк жана кылып коелук. Кантип сойсо болот, кандай кылып берем деген суроолордан көбүп калды бизде. Бисмилlah. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Сумма амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, жалпы мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таалам баарыбызды мына ошол алдыдагы күтүп турган Курбан айт майрамына жетип, ошол күндү максатка ылайык туура тосуп алыштыкты Аллах Таалам баарыбызга насип эткен болсун. Буйруса, быйылкы мына 16-июнь бул Курбан айт болуп белгиленди Москва шаарында. Эртең менен баарыбыз Курбан айт намазын жамаат менен окуп, Курбан айт күнү намаз окугандан кийин мына ошол майрамдык маанайга баарыңыздарды чакырабыз. Кыргыз биримдеги Тулпар Кайрымдуулук фонду жана ошондой эле Чубак Ажы атындагы окуу борбору менен биргеликте уюштурулуп жаткан Курбан айт майрамына баарыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Кой соём десе канча акча болот, анан уй соём дегендер канча акча болот? Мисалы бирден байланышка чыккандар көп да мыгачы. Шариятыбыз белгилеп берген ар бир адам өзүнүн атынан же өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан бир кой сойсо болот. Жана ошондой эле 7 үй бүлө биригип бир уй дагы сойсо болот. Ошол бир уйга кошула турган ар бир адамдын үлүшү бул 15 000 сомдон. Жана ошондой эле жеке кой соём деген үй бүлө болсо дагы 15 000 сомдон буйруса, бир койдун баасы жана ошондой эле бир малга кошулуунун дагы баасы 15 000 сомдон болот. Анан жанагы 500 сомго кошуп курбандык кылсам болобу деген суроолор болуп калат экен. 2000 болобу? Мына ошол майрам бул жалпысынан мусулмандардын маанайын көтөрө турган, адамдарга жакшылык тартуулай турган күн болгондуктан 15 000 сомго курбандык сойгонго мүмкүнчүлүгү жетпеген адамдар деле 1000 сом болобу, 2000 сом болобу кошуп ошол күнү мусулман бир тууганыбызга, мекендештерге, жердештерге жакшы маанай тартуулаганга өз салымын кошсо сөзсүз түрдө болот. Жакшы. Мен сиздин номерлериңизди мен коюп коёмун. Буйруса биз 17-июнь күнү ошол жерде Манас ат майданында болобуз. Ага чейин уже каттоолор башталды. Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагылар бардыгы билсин. 17-июнь күнү буйруса канча де 180 гектар жер кыскасы батат. Кенен барып жыргап эс алып, майрамдык маанай менен эс алып көрүшөлүк туугандарым. Бул азыр бойнода койлор бар, уйлар бар. Кенен чалып байланышыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Биримдикте, ынтымактыкта жүрө берелик. Рахмат сизге да ушунчалык келип берген үчүн рахмат сизге.